Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2011 жылы шыққан триллер жанрындағы Дэниел Крейгтің атқарусында Дом Грёз аттуу тасманы көрөбүз. Сиздер каналга катталып, тасманы классташ группалаштарыңыздар менен бөлүшүп койгон болсоңуздар, сөздү көп өтпөй дароо эле баштайлы. Ну а как иначе? Тасманын башында Уилл Эйдентон деген адам кыштын бир каар жааган күндөрүндө буга чейин иштеген жумуштан бошоп жатканын көрөбүз. Көрсө ал убактысын үй бүлөсү менен өткөрүп, чагмачылык менен алек болоюн деген экен. Анда Уиллди чогуу иштегендер жакшы маанайда узатышып, ал поездга түшүп үйүнө барса, аялы менен кыздар аны көптөн бери көрө электи тосуп алышат. Каарманыбыздын аялы Либби жана 7-5 жашар кыздары бар эле. Кыздарынын чоңунун аты Триш болсо, кичинекейинин аты Диди. Бактылуу үй бүлө түнкү убакты андан дагы бактылуу өткөрүп, эртең менен каарманыбыз бир кезде аны менен кошуна жашап Джекти көрөт. Джек аялы Энн менен пикир келишпей экөө ажырашып кетишип, чогуу жашабагандыктан Джек кызын убагы менен алып кетип турчу. Көрсө бул адам кызын аялынан бөлүп толугу менен өзүнө өткөрүүнүн аракетинде жүргөн экен. Бир күнү кечинде Диди бир нерседен чочуп кетип эле атасынын жанына келип, мен аябай коркуп жатам, үйгө кетким келип жатат деп эле кайталай берет. Бул нерсени уккан Либби менен Уилл эч нерсени түшүнбөй, сен өзүңдүн үйүңдөсүң го. Эмнеден коркуп жатасың сен? Мага терезеден бир түшүнүксүз адамдар көрүндү. Алардын баштарында чачтары аябай көп экен деп айтат. Анда Уилл кыздарын ошол терезенин жанына алып келип, эч нерседен коркпогон кызым, бул жерде бизден башка эч ким жок деп эле сооротуп койду. Бирок Уилл эртеси сыртка чыгып жанагы терезенин жанында адамдын издери турганын көрүп, өзү деле эч нерсени түшүнбөй калды окшойт. Кечинде каармандарыбыз уктап жатса, түшүнүксүз эле бир үндөр чыгып, Уилл ордунан туруп чырактарды жандырып, бөлмөлөрдөн эч кимди таба алган жок. Бир кезде үндөр үйдүн жертөлөсүнөн чыгып, ал жака түшсө, адамдардын үндөрү чыгып, Уилл үндөр чыккан жака кирип барса, ал жерде сүйлөшүп жаткан бейтааныш жаш балдар кыздар качып жөнөштү. Уилл аларды үйүнөн коолап чыгып, бирөөсүнө жетип алып, силер эмне бул жакта жүрөсүңөр? Мен бул жерде жашаймын десе, баягы балдар, сиз эмне бул жерде болгон окуяны билбейсизби? Бул жерде бороон болгон күнү апрель айында адамдарды өлтүрүп кетишкен. Сиз бул үйдө жашап жүрүп билбейт экенсиздер деп эле жанагы балдар Уиллди түшүнүксүз акыбалга алып келип коюшту. Анда Уилл жөн эле дабдыра бербей элечи, мен бул жерде жашаганыма көп болду десе жанагы балдар, демек ал өзү кайтып келген турбайбы деп эле балдар ал жерден кетип калышат. Эртеси Уилл шаарга түшүп, тартип сактоочуларга жолугуп, өзүнүн үйүндөгү болгон окуя жөнүндө сурай баштады. Эң кызыгы, тартип сактоочулар дагы ага жакшы жооп бергиси келбей, жада калса жанындагы адамдар дагы Уиллди жинди сымал эле карап жатышты. Ал үйдө бир кезде үй бүлө жашайт эле. Алардын атасынын аты Питер Уорд болчу. Менин угушум боюнча ал эки кызы аялын өлтүрөт да ал жерден качып кетип калган. Бул иштин бети ачык эле, ошондуктан мен сизге толук маалымат бере албаймын деп эле Уиллди кетирип жиберишет. Анда Уилл биз буга чейин көргөн кошунасы Энндин үйүнө келип, андан да маалымат алайын десе, кошунасы бул жерде 5 жыл мурда өтө жаман окуя болгон. Андан башка сизге эч нерсе айта албаймын деп ал дагы Уиллди аябай башкача карап калды. Сыягы алар бир нерсени Уиллга толук айтпай жаткандай. Кечинде болсо аялы Либби дагы бул окуя тууралуу билип, эмне болот деп атып эле терезеден бир бейтааныш адамды көрүп калат. Анда Либби чочуп кетсе, Уилл сыртка чыгып эле жанагы адамды издеп жөнөдү. Бирок бул жолу деле Уилл эшиктен эч кимди таппай, Либби ал кишинин качып кеткенин байкап калат. Эртеси каармандарыбыз кыздарын бөлмөсүнөн таппай, аларды дароо эле издеп жөнөшүп, көрсө алар бөлмөсүнүн жанындагы бир белгисиз жака кирип алып эле ойноп жатышкан экен. Анда үй бүлө, демек буга чейин каза болгон кыздар бул жерде ойночу экен деген чечимин чыгарышат. Ошентип Уилл бул үйдөгү адам өлтүрүү болгон окуяны изилдеп жатып, эки кызын жана аялын өлтүргөн Питер Уордтун жиндиканада экенин билип калат. Бир кезде кошунасы Энн анын үйүнө келип, мен сизге ысык тамак алып келдим, курсаңыз ачса керек деп жатса, Уилл кыздарына кыйкырып, аялын дагы чакырып, Энн менен тааныштырганга аракет кылып жатты. Бирок алар чакырса ылдыйга эч эле түшпөй, Энн каарманыбызды аябай эле башкача карап жатты. Ошентип Энн ал жерден кеткенден кийин жанагы үй бүлөсүн өлтүрүп качып кеткен Питер Уордтун кайсы жиндиканада экенин дарегин таап алыптыр. Муну уккан каарманыбыз Уилл ошол жиндиканадан маалымат алыш үчүн барат. Бирок Уилл ал жактан издеген адамды таппай, анын бөлмөсүнөн аялы менен кызынын сүрөтүн таап алды. Ошентип үйүнө кайтып келсе, аялы менен кыздар аябай эле чочуп калышыптыр. Бир кезде эле анын үйүнүн жанында бир белгисиз унаа келип, Уилл үйүнөн сыртка чыкса, унаанын айдоочусу аны сүзгөнгө аракет кылып эле коркутуп жатты. Анда Уилл кыйкырып, Патрик Уорд, мен сени тааныймын, эгер үй бүлөмө жакындасаң мен сени өлтүрөм десе эле жанагы унаа дагы качып кетип калат. Андан соң ал жерге тартип сактоочулар келсе, Уилл кыйкырып, силер эмне ал унааны кармабай жатасыңар? Ал силерге көз көрүнө эле качып кетти го десе, тартип сактоочулар эч нерсени көрбөгөндөй эле мамиле кыла беришет. Ошентип алар эч нерсе болбогондой эле кетип калса, каармандарыбыз түшүнбөй эле калып кетишти. Буга чейин өзүнүн үй бүлөсүн өлтүрүп, эми Уиллдун да үй бүлөсүнө тийишип жаткан Патрик Уордту изилдейин деп, каарманыбыз ал жашаган жиндиканага дагы бир жолу келди. Анда дарыгерлердин бири аны өзүнүн бөлмөсүнө алып кирип, мен сизге бүгүн баардык чындыкты айтып берейин деп Патрик Уорд жөнүндө тасмаларды көрсөтө баштайт. Көрсө Патрик Уорд 5 жыл мурда үй бүлөсүн өлтүргөндөн кийин аны жиндиканага алып киришкен экен. Окуя болуп жатканда Патрик Уорд
Уордтун колунан тапанчаны аялы сууруп алып, анын башына бир жолу атканга жетишип калыптыр. Бирок Патрик Уорд өлбөй калып жиндик айлангандыктан аны жиндикканага алып келсе ал ар дайым качканга аракет кыла берчү экен. Анткени ал үй бүлөмдү мен өлтүргөн жок, мен үй бүлөмдү өлтүргөн адамды табышым керек деп кыйкырып, анан да мени мындан кийин Патрик Уорд деп атабагыла деп атын өзү өзгөртүп алыптыр. Уилл тасмадан кошунасы Энни дагы көрүп калат. Бир кезде дарыгер эми камданыңыз баардык чындыкты азыр билесиз деп айтып, тасмадагы Патрик Уордтун жүзүн көрсөтсө ал Уилл өзү экен. Көрсө үй бүлөсүн өлтүргөн Патрик Уорд атын Уилл Эйтондон да өзгөртүп, көргөн көзүнө ишенбей мен азыр эле үй бүлөмдү таштап келбедимби деп эле аларга коңгуроо кыла баштады. Биз ушул жерде Уиллдун сырткы келбети такыр эле өзгөрүп калганын байкайбыз. Сыягы дарыгердин айтканынын баардыгы чын окшойт. Анда Уилл аялы менен сүйлөшкөнчө сыртка чыгып бара жатса, аны тасманын башында жумуштан узаткан адамдардын баардыгы бул жиндикканада жашайт экен. Каарманыбыз жиндикканадан чыгып үйүнө келип көргөн көзүнө ишенбей калды. Анткени ал таптатнагай болуп буга чейин жашап жүргөн үйүнө 5 жылдан бери эч ким кирбей, анын тамтыгы чыгып эскирип калганын көрдү. Уилл үйдүн ичине кирип буга чейинки нерселер анын көзүнө көрүнгөнүн түшүнүп, эмне кылышын билбей олтуруп калса, кызы менен аялы дагы деле көзүнө көрүнө баштайт. Анда Уилл аялына бардык нерсени айтып, силер менин көзүмө болгону көрүнүп жатыпсыңар. Чындыгында силер жоксуңар да десе, аялы сен ооруп калган окшойсуң. Денеңди көрөйүнчү деп эле анын чекесине колун коюп ысытмасын байкап калды. Бирок Уилл болбой эле кыздарынын боюн ченеп, алар канча убакыт жашаса деле кыздарынын бою такыр өспөй жатканын байкап, бирок кандай болбосун балким чында ооруп жаткандырмын деп эле уктап кетти. Бир кезде эле ал түшүнөн ойгонсо аял аны чакырып жаткан экен. Көрсө анын эки кызынын тең денесинен ысытмалары чыгып эле ооруп баштаптыр. Анда Уилл чоң кызын колуна алса, ал менин тамагым ооруп атат деп айтса, Уилл кызынын тамагын ачып эле ок тийген жерин көрүп калат. Көрсө анын үй бүлөсү 5 жыл мурда ушул күнү өлгөн экен. Ошондуктан каарманыбыздын көзүнө кыздарынын өлгөнү көрүнүп, аялы ызы чууга түшүп баштаса, Уилл аны кучактап, силер болгону менин көзүмө көрүнүп жатасыңар. Бирок кандай болбосун силерди жакшы көрөм деп жатса эле эшиги такылдай баштады. Анда Уилл эшикти ачса, ал жерге тартип сактоочулар келип калган экен. Алар соттун чечими боюнча биз бул үйдү жабышыбыз керек, эми бул жерде жашаганга болбойт деп эле ал үйдүн эшигин бекитип салат. Бир кезде эле ал жерге Энн келип калып, каарманыбызга жолугуп, сиз мени дагы эстей албай жатасызбы, сиз аларды чындап эле көрүп жатасызбы деп каарманыбызга айтса, ананчы алар тигинде терезеде турбайбы деп эле капкараңгы терезени көрсөтө берет. Ошентип түн бир убакта тартип сактоочулар үйдү бекитип коюп кетишсе, каарманыбыз үйүнүн арты менен киренисе, ал жактан бир бейтааныш адам чыгып, бул үй жакында бузулат, бул жерге экинчи келбегин деп эле аны коолап жиберет. Бирок Уилл үйүнөн алыс кетпей ошол жерде таң атырды. Ал эртең менен Энндин үйүнө кирип, сиз чындыкты билсеңиз буга чейин мага эмнеге айтпадыңыз десе, сиз келип эле өзүңүздүн атыңызды Уилл деп тааныштырдыңыз. Ошондуктан мен сизге чындыкты айта алган жокмун десе, каарманыбыз үй бүлөмдү мен өлтүрдүмбү деп сураса, Энн жок деп жооп берет. Бул кошунасы Энн дагы, анын кызы дагы каарманыбыздан такыр эле коркпой жатышты. Ал жерде элдин баары Уиллди үй бүлөсүн өлтүрдү деп эсептешсе, Энн менен кызы аны өлтүрдү деп такыр эсептешпейт экен. Мындан соң Уилл аны окуя болгондон кийин дарылап жүргөн дарыгерине барат. Ал дарыгерине, сиз эмнеге мени боштондукка коюп берип жибердиңиз деп айтса, сизди үй бүлөңүздү өлтүрдү деген эч кандай далил таба алган жокпуз. Анан да сиздин акыл эсиңиз үй бүлөңүздү тирүүдө эле алып жүргөндүктөн биз балким сизди эркиндикке чыгарып дарылай алабыз деген үмүттү коюп берип жибердик деп айтат. Анда Уилл, мен такыр эч нерсени эстей албай атам, балким үй бүлөмдү өзүм өлтүргөндүрмүн, балким башка бирөө өлтүргөндүр, мен чындыкты билишим керек деп эле ал жерден кетет. Уилл кайрадан кечинде үйүнө келгенин кошунасы Энн байкап калды. Ал терезесин сындырып эшигин ачып кирсе, ага өлгөн аялы кайра келип эле баардык нерсе жарык болуп эле мурдагы нерсеси көздөрүнө көрүнө баштайт. Анда Уилл кыздарын уктатып, аялын коркутуп, окуя кандай болгонун баардыгын мага айтып бер деп эле сурай баштады. Бирок Либби, мен ал күндү эстегим келбейт. Мага ок тийип, кыздарга дагы ок тийген болчу. Ошондо мен колума тапанча тийип, кыздарды аткан адамды атып салганмын деп айтат. Уилл болсо, сен аткан ок менин башыма тийген экен. Демек кыздарымды мен өлтүргөнүм чын экен да деп жатса эле эшиги такылдай баштады. Ал эшигин ачса, кошунасы Энн келип эле, сен бул үйдөн кетишиң керек. Сен үй бүлөң болсо сени аябай жакшы көрөт эле. Бирок мынтип жашап жүрө берсең жакында такыр эле келеси болуп каласың деп айтса, алардын жанында өлгөн аялы Либби келип эле каарманыбыздын көзүнө болгон окуянын баардыгы көрүнө баштады. Көрсө, ал иштен келер алдында үйүнө бир түшүнүксүз адам кирип, Либбини атып салып, эки кызын дагы ошол жерде атып салган экен. Бир кезде Уилл үйүнө кирип, ал адам менен мушташа баштаса, анын тапанчасы колунан түшүп калса, Либби ал тапанчаны алып эле кылмышкерди ата баштайт. Бирок анын экинчи огу каарманыбыздын өзүнө тийип эле ал ошол жерде эсин жоготкон экен. Бир кезде эле ал жерге
майдан-жайдан эндин күйөөсү Джек келип калды. Андан соң жанагы Уиллдын үй бүлөсүн өлтүргөн адам өлтүргүч келип Уиллды уртокмок калып, энди дагы Уиллды дагы думчуктуруп эле уктатып салышат. Көрсө бул адам өлтүргүчтү Джек жөнөтүп өзүнүн аялы Энди өлтүрүүнү каалап жүргөн экен. Ал адам айткан үйгө кирбей адашып кетип Уиллдын үйүнө кирип алып, бул өлүм коштолгон окуя ошол себептен болуптур. Эки кылмышкер Уилл менен Энди үйдүн жертөлөсүнө алып түшүшүп, Джек адам өлтүргүчтү дароо эле тапанчасы менен өзү өлтүрүп салат. Анткени ал артында калган издердин баардыгын жок кылып, суудан курук чыгып кетейин деген экен. Бул болгон окуялардын баардыгын Либби карап турган эле. Анда Джек аялы Энди байлайт дагы. Ал жерге күйүүчү май чачып эле үйдү өрттөй баштады. Эси ооп жаткан Уиллды аялы Либби келип эле ойготуп жиберет. Бир кезде Джек Уиллды таппай калып, тапанчасы менен тегеретип эле аткыла баштап, Уилл ага билгизбей колуна сойыл алат дагы Джекти эсине олтура чабат. Мындан соң ал Эндин колун чечип аны көтөрүп алып, өрттөн куткарып эле сыртка алып чыгып кетип калды. Бирок өзү кайрадан үйгө кирип экинчи кабатына чыкса, ал жакта аялы менен кыздарынын элеси дагы деле турган экен. Ал үй бүлөсүн өзү өлтүрбөгөнүн түшүнүп, алар менен коштошуп, бир маалда от жалындап эле аялы менен кыздары көздөн кайын болот. Бирок кандай болбосун Уилл дагы өрттөн куткарылып качканга жетишип калат. Ошентип чындыкты билген Уилл бул окуя тууралуу китеп жазып, ал китеби аябай ийгиликтүү чыгып, калың элге жайылып кетти. Ушундай таризде бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып кимдер менен бөлүшүп коюуну билесиздер да. Анан да айлана чөйрөбүздү жакшылап карап жүрөлү. Анткени биз тирүү деген адамдар болгону көзүбүзгө балким көрүнүп жаткандыр. Анда кийинки тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, үй бүлөбүздү жаман кырсыктардан сакташын тилей жүрөлү.